Салам айымдар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен үйдөгү бар азыктардан эле аябандай даамдуу чеснок кошулган пампушка даярдайбыз. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи жылуу суубузду куюп алабыз дагы. Үстүнө жылуу сүтүбүздү кошуп, шекер салабыз. Андан кийин туз салып, жакшылап аралаштыргандан кийин дрожжду салып, дагы кичине аралаштырып, андан кийин алдын ала ээлеп алган унубузду салып, камыр ыйлайбыз. Достор, каналыма каттал элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, ой пикирлериңиздерди жазып, лайк баса кетиңиздер. Амен болсо, кубанычта болуп калам. Мынакей, ушундай кылып камыр ыйлап алабыз. Кол менен да ыйлесеңиздер болот. Биздин унубуз аралашып, камыр ийлене баштаганда 2 аш кашык суюк май кошуп, камырыбызды аягына чейин жакшылап ыйлеп алабыз. Биздин камырыбыз дайым болуп калды. Эми башка идишке салып, жакшына кылып тоголоктоп, үстүнө кичине суюк майдан сыйпап, алабыз дагы. Ачыгычакты көтөрүлүчөктү 1,5 саатка, 1 саатка чейин үстүн жылуу жаап, жылуу жерге кое турабыз. Биздин камырыбыз ачып чыгыш керек. Мынакей биздин камырыбыз сонун болуп көтөрүлүп ачып чыкты. Бизге ушундай кичинекей гана идиш керек болот. Ортого коюп, камырды шарик кылып тоголоктоп, пирогдун формасындай кылып тизип чыгабыз. Мынакей ушундай кылып, сонун кылып тизип чыгасыздар. Достор, каналыма каттал элек болсоңуздар, катталып, ушул каналдын жогорулашына өз салымыңыздарды кошуп, ой пикирлериңиздерди жазып, лайк баса кетсеңиздер, мен болсо кубанып калам. Мынакей баарын тизип алдык. Эми ортосундагы идишибизди алып, үстүн жылуу жаап, дагы 5-7 минутага кое турабыз. Биздин камыр дагы кичине көтөрүлүп чыксын. Мынакей камыр ушундай болуп, сонун болуп көтөрүлүп чыкты. Аябандай жумшак. Эми 1 жумуртка жана үстүнө кичине сүт кошуп, аралаштырып алабыз дагы, үстүнө сыйпап чыгабыз. Мынакей 180 градуста бышырып алсаңыздар болот. Андан кийин биз үстүнө кое турган соусун дайындайлы. Бизге ал үчүн чеснок керек болот, укроп керек болот, туз салабыз. Судан коюп, суюк май коебуз. Эми ушунун баардыгын блендердин жардамы менен жакшылап эзип, соус жасап алабыз. Мынакей биздин соусубуз даяр. Ага чейин биздин пампушкабыз аябандай сонун болуп, бышып чыкты, өтө жумшак, өзү дагы кооз болуп чыкты. Эми ысык кезинде эле жанагы даярдап алган соусубузду үстүнө коюп, текши жагып чыгабыз дагы. Ортосуна сметанадан коюп, малып жей берсек болот, же болбосо конокторго, үй бүлөбүзгө, дасторконго тартсак болот. Баарыңыздарга жасап көрүңүздөр деп кеңеш берип кетет элем. Аябандай даамдуу, өтө деле көп азыктар кетпейт, үйдөгү гана азыктардан жасалат. Мынакей. Көрдүңүздөр, аябандай жумшак, былбылдаган пампушка болду. Достор, сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо, комментарий жазып, лайк баса кетиңиздер. Бардыңыздарга чоң ыраазычылык. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин
Аман туруңуздар.